Айбек Абдылдаев, Экөө, әңгіме. Поезді алыстан көрді. Тоонун боору менен жүрмөлөө бөйдө чыгып бараткан экен, этке эл кемпирдей болуп, араң бут шилтеп онтулуп баратат. Жол жээгинде токтоп турган унааны карады. Шылкыйып телефонун чукулап отурган энеси тоонун арасында жалгыз отургансып, муну менен төк иши жок сыяктуу. Шымына уйгак чабышып калыптыр. Аны чертип жиберейин деди эле. Ылдый көздөй жылмышып барып туруп калды. Колунтагы тамекисин ыргытып, уйгакты колу менен мыкчып алып жерге таштады. Эмне тарнасы кармага? Энеси дулдуй унчукпады. Ичинен каары төгүлүп, араң турат окшойт. Тапканымды силерге деп өзүм чебей жөнөтөм, анан ошол кылганыңар туурабы? Болду кылчы дегендей, энеси муну жалт бир карап алып, тескери бурулуп кетти. Бул жолу ушинтип көңүлү сынып кайтып баратат. Эңсеп, дегдеп, сагынып, канча бир түндөрү жаздыгына жашын агызып кусаланып жеткен өз үй, өлөң төшөгүндө көпкө кармала албады. Көпкө бактылуу да боло албады. Сеники туура эмес. Ата-энеңи тарбиялагың келеби? Аларды өзгөртө албайсың. Мени менен ишиңер деле жок. Саган уйдай мамиле кыласыңар. Келгенден бери 3 гана жолу чокуу отуруп тамак иштик. Тойдон колуңар бошобой койду го. Берген акчаңа ичиң ачышып атабы? Эртең келип сен үйлөнсөң, ошол атамдар тойуна барган кишинин баары сага да келет. Койчу. Күндө эле кантип той боло берсин. Эски тамды оңдоп алабыз деп ойлогом. Ошону айтып койсом, эмне мага буркулдайсыңар милдет кылба деп. Сеулда андай, Сеулда мындай эле дейсиң. Биз кыргызбыз го акыры. Мен силерге адамча жашаганды айтып атам. Дагы баштадыңбы? Олтур кеттик. Самолеттон кечигебиз. Энеси экөөнүн жашы ууда, коюндашып өстү. Анда сөзү бир эле экөөнүн. Эми тил табыша албай калыптыр. Экөө жалгыз калса сөз жалганбайт. Энеси шылкыйып эле телефонун чукуйт. Кечке эле телефон. Мен эми бир топко акча жөнөтө албайм. Окууга тапшырдым. Ошонун чыгымдарын жапканга араң жетет го тапканым. Сенсиз деле тирилик өтөт. Кечирленбечи. 2 сааттан кийин учуп кетем. Жакшы маанайда коштошолу. Мурдагыдай сүйлөшө да албай калгансыңбы? Өзүңчү ашыкчы эле маданияттуу, билимдүү көрүнүп, туугандардын баарын кагып силкип калыпсың. Биз ушундай жашаганбыз. Ушинтип жашай беребиз. Атамды бекер капа кылдың сен. Ошон үчүн өйдөлөнбөйсүңөр да. Атама болгону чындыкты айттым. Анын менен сенин чатаң болбосун. Биздин чындык башка. Билем силердин чындыгыңарды. Башкалардын пикиринен коркуп, титиреп, биттиреп жашайсыңар. Өзгөрдө өпкөлөнүп, капаланасыңар. Өзгөрдө турган сенби? Мен болсом эмне болуптур? Сен алды менен кишилер менен кантип сүйлөшкөндү үйрөнүп алчы. Сен алардын маданиятынын балесин аласың ба? Өзүңдүкүн билип алчы. Токто, болду, айтышкандан пайда жок. Айда батыраак. Тууралай кеткен жолдо эски унаанын ичинде экөө. Талаат үзүн баары бозоруп, кышты күтүп тынчсызданып тургандай мезгил эле. Энеси музыкасын катуулатып коюп, эски аудиосун уңулдатып басты. Ошо менен экөө тең аэропортко чейин сүйлөшпөй келди. Коштошоордо энеси: "Жазда мен дагы Бишкекке келип иштейм. Деди. Өзүң бил. Тил үйрөнсөң, Европа, Корея, балким Америкага кетсең болот. Ал жакта мага бале барбы? Колдон келген ишти кыла алчы." Энеси муну тиктеп туруп, кийинки сөздөрүн айтпай токтоду. Сени көрүп турам го оңолуп кеткениңди дегенди айткысы келдиби? 8 жылдан бери бири, айылда экинчиси чет өлкөдө жүрүп, таптакыр бири-бирине чоочун, бөтөн болуп калган окшойт. Агасы мурдаак көңүл, боорукер эле. Үйүндө атасы да, апасы аны бөтөнчө жакшы көрчү. Азыр эми өтө эле урой, улам кемчилик таап, акыл үйрөтө бермей адаттаптыр. Атам эле же апам эле дебей акыл айтат, жемелейт. Жазда, жайда атама кул кабыш кылыш керек да. Экөөбүздөн башка аларга ким жардам бермек эле? Чет өлкө сага эле буйрсун. Улуусу үйүндөгүлөр менен араздашып кетип баратканына ичи ачышып турду. Ичинен таарынды. Ичи түтпөй колундагы саатын чечип инисине сунду.
Мынаны тагып алчы. Энеси унчукпай алды саатта. Анын тили ичи эңшерлеп турса керек. Бизди эми көрдүңбү? Таарынбай кет, деди акырын. Ошенткени жакшы болду. Күтүүбүз алдында отуруп, тамагын өйгөн ысасына муунуп ыйлап жиберди. Эми кайра качан келет? Ата-энесин качан көрөт? Билетин тапшырып кайра айылга кайтыксы келди. Иниси усап кете электир балким. Жүрөктөрүн тазалап анан кетсемби? Акыркы акчасына билет алган. Акча кара жерге кирсин. Табылат да. Аэропорттогу шаңкылдаган кыздардын кулактандыруусу кулагына кирбей башын мыкчып отурду.